Эмне үчүн бай адамдар күн өткөн сайын байыйт? Эмне үчүн кедей адамдар күн өткөн сайын кедейет? Ал шүгүрдүк келтирүү. Шүгүр кылуу. Менин үй бүлөм бар, ден соолугум жакшы, ушул нерселерим бар, ушул машиналарым бар, ушул ишканам бар деп күндө ошол бай адамдардын эрежеси ушунда турат. Күн сайын эртең менен 5 мүнөт убактысын ыраазычылык айтууга убактысын кетирет. 5 мүнөт убактысын ыраазычылык айтууга кетиришет. Көрдүңүздөрбү? А кедей адамдар эмне кылышат? Мага болгону ушул гана насип болуптур. Тагдырыма ушул гана жазылыптыр. Мындан башкасы мага жазылбаптыр. Мен эмне кылайын? Иштесем болбосо, башка кылсам болбосо. Эми ушул башкалар жакшынакай болуп, эс алып жүрсө, машиналарын айдап жүрсө, менде керек болсо өзүмдүн батирем дагы жок, машинем дагы жок, унаам жок, эч бир нерсем жок. Анан эмнеме шүгүр айтышым керек деп нааразы болгон инсандар көп. Бул нерседен сиз өзүңүздү табышыңыз мүмкүн. Өзүңүздү бир байкап көрүңүз. Мунун негизинен айта турган болсом, сиз шүгүр келтирбей атканыңызда. Бул жөнөкөй эле формула. Сиз өзүңүз бар нерсеңизге шүгүр келтирбей атасыз. Жараткан Таалам сизге көз берди, бут берди, кол берди, бала чака берди сизге, ден соолук берди, ата энеңизди берди. Дагы сизге мындан артык кандай байлык болсун? Керек болсо миллиардерлер дагы өзүнүн бир ден соолугу бир айыкпыз бир дарт болсо, аны канчалаган миллиард доллар берсе дагы дарты айыкпайт. Бирок эгерде алардын жүрөгүндө бир кайгы болсо, жүрөгүндө бир сыгылыч болсо, бир нерсеге жетпей аткан болсо, анда ал инсан канчалык миллиардер болсо дагы, жүрөгүндө сыгылыч болгон инсанда, канаат жок болгон адамда ал нерсеси, байлыгы ага жардам бербейт. Башкача айтканда, мен бул байлыкты мисал кылып атканымда, бир гана акчалай эмес, бул жан дүйнөнүн байлыгында турат. Адам кедей болсун, бай болсун, материалдык абалда, анын жан дүйнөсү качан бай болмоюн, чыныгы бай болуп эсептелбейт. Бул адам миллиард акча тапса дагы, бирок бул адам аз гана акча тапса, ошол акчага макулугуна ыраазы болуп, үй бүлөсүн багып, бар нерсесине шүгүр айта турган болсо, анда ошол инсандын бар нерсеси дагы көбөйөт. Жараткан Аллах Таалам карайт дагы, сенде ушундай нерсеге, аз болгон нерсеге шүгүр айтып атсаң, мен сага мындан 2 эсесин берем дейт. Анан ошентип, берки бай болгон инсан нааразычылыгынан улам бар болгон байлыгынан дагы кур калат. Ошол себептен бай болгон адамдар бул формуланы жакшы билет дагы, анан нааразы болгондо токтотушат. Нааразы болбошко аракет кылат. Ошол себептен алар байлыгын кармап калууда. Ошондой эле сиз дагы өзүңүздүн абалыңызды жакшырткыңыз келсе, жан дүйнөңүздү ушундай тынчтандыргыңыз келсе, болгону шүгүр кылыңыз, канаат кылыңыз.